Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Дүйнөдө болуп жаткан акыркы жагдайлардан улам жер жүзүндөгү бардык өлкөлөр, бардык элдер, анын ичинде албетте Кыргыз эли дагы өзүнө жетиштүү сабак алып, тийиштүү тыянак чыгара баштаганы талассыз. Айрыкча баягы биздин саясатка аябай кызыгып, күнү-түнү саясат тууралуу сүйлөп, президент эмне кылыш керек экенинен баштап, Америка, Россия, Кытай тууралуу дагы кадимкидей эксперттей сөз кылып келген серепчилерибиз дагы бүгүн дүйнөлүк саясаттын чыныгы жүзүн көрүп, бир аз болсо дагы багыттарын тактап алды болушу керек. Кыргыз коомчулугунда бүгүн бир тарабы Россиянын кадамдарын туура көрүп, колдоого алып жатса, экинчи бир белгилүү тарабы АКШ башында турган НАТОнун, батыштын Украинанын аракеттерин колдоп кубаттай турганын жар салып, башкаларды дагы ошолор каалагандай ой жүгүртүүгө, ошолор менен бирге болууга чакырып жүрүшөт. Ал эми өлкө башчысы Садыр Жапаров болсо, бул кырдаалда Кыргызстан кичинекей өлкө катары бул аскердик чыңалууну токтотуп коюуга таасир кыла албагандан кийин жөн гана калыс позицияда болуп, өзүбүздүн ички проблемаларыбызды чечип, тирилигибизди кылышыбыз керектигин түшүндүргөнүнө баарыбыз күбө болдук. Мейли эми Россия менен АКШ, Украина, Европа өлкөлөрү НАТОсу менен болуп өздөрүнүн маселесин чечип алышар деңизчи. Бирок бул окуялардын арты менен биз Кыргыз эли сөзсүз түрдө өзүбүзгө тийиштүү сабак алышыбыз абдан маанилүү. Анткени ошол эле өлкөлөр сырткы дүйнөлүк державалар тарабынан жасалып жаткан саясий кадамдар, инструменттер сөзсүз түрдө бизге карата да колдонулуп, биздин коомубузга өзүнүн таасирин ачыктан ачык тийгизип келе жатканы чындык. Баарыбыз күбө болгондой, АКШ башында турган батыш өлкөлөрү өздөрүнүн геосаясий аренада демократияны туу туткан, демократияны башка элдерге үйрөтүүчү, сөз эркиндигин бул дүйнөдөгү эң баалуу, кол тийгиз нерсе катары жар салып келет. Биздин Кыргызстанда да алардын сөз эркиндиги деп чуркап жүргөн маалымат каражаттары, интернет сайттары, саясатчылары, активистмин деп көрүнгөн жерде сөз эркиндигине бетине карманып, элдин баарына укук тууралуу сүйлөп жүргөн, катуураак шамал болуп кетсе дагы, колуна плакат көтөрүп, чуркап ак үйдүн алдына жетип барып, жолдорго жатып алып, жер тепкилеп, барабанчыларын жетелеп чыга калган жалданмалары да бар экенин баарыбыз билебиз. Бирок бул сөз эркиндиги деген булар айтып жаткан баалуулук жөн гана булардын бетине карманган маскасы гана экенин, бул жөн гана элдин башын айлантуу үчүн гана колдонулуп келе жаткан саясий оюн экенин бүгүн батыштын баары өздөрү далилдеп отурат. Анткени Украинадагы кырдаал боюнча орус тараптын позициясын чагылдырган маалымат каражаттарын Европада, АКШда жөн гана жаап салышканын көрүп турабыз. Ал гана эмес, интернет социалдык тармактарында дагы бул батышка жакпаган пикирдегилердин баарын блоктоп, ММКларын баш кылып чектеп, аккаунттарын блоктоп салгандарына баарыбыз күбө болуп отурабыз. Мына сизге сөз эркиндиги дагы, мына сизге адам укугу. Эми ойлоп көрүңүз. Кыргызстанда бул батыштын маалымат каражаттарын Кыргызстандын саясатына жакпайт, чагымчылдык кылып, элдин ынтымагына терс таасирин тийгизип жатат. Бир жактуу маалыматтар менен туруктуулукка, коопсуздукка коркунуч жаратууда деп жаап салса кандай болмок? Ошол эле булардын батыштагы кожоюндары дароо чыкмак да, Кокуй Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым жасалып атат, адам укугу бузулуп жатат деп баягы эле кызыл калпакчандар барабандарын көтөрүп, баягы эле батыштан нан жегендер чуркап чыгышмакта. Бири жолго жата калып, оозун скотчтоп кино койсо, экинчиси аны жакшылап тартып, анан эксперттер талдайт деп өздөрүнүн дежурный эксперт чалыштары менен кайра ыйлап чыгышмак. Демек ушундай, батыш өзүнүн саясатына жакпаган маалымат каражаттарын каалагандай жаап, интернеттен дагы жок кылып койсо боло берет дагы, башкаларга андай кылса болбойт. Анткени бул сөз эркиндигине басым. Адамдын каалаган пикирин айтуусуна эч ким тоскоол болбош керек. Демек, сөз эркиндиги дегенде булар өздөрүнүн маалымат каражаттарын гана, өздөрүнүн кишилерин гана сөз эркиндигин назарда тутуп айтышат тура. Буларга кошулбагандар үчүн бул сөз эркиндигинин такыр тиешеси жок деп түшүнүүгө бүгүн толук негиз бар болуп турат. Албетте, Украинада болуп жаткан аскердик жүрүштөрдү эч ким колдобойт. Ар бир акыл эстүү адам тынчтык гана болушун каалайт. Бул талассыз. Бирок
кайсыл бир өлкөлөрдү дүйнөлүк геосаясаттын курмандыгына айлантып жаткан чоң державалардын оюндарынан кайсыл бир деңгээлде коргонуу зарыл. Биздин кыргыз элинин арасында да дал ошондой сценарий менен иш алып барып жаткан ошолордун уюмдарына тезинен чара көрүлбөсө, булар бүгүн Украинага же дагы кимдир бирөөлөргө боору уруган болуп отуруп, эл арасында айтылып жүргөндөй, эртең кыргыз элинин башына бүткөн балээ болуп жүрүшпөсө болгону. Фейктерге каршы мыйзам кабыл алса дагы неге нааразы болушат десе, өзүңүз Украинанын мисалында көргөндөй, булардын эң негизги куралы ушул фейк маалыматтарды чыгарып, элдин мээсин айлантуу экенине бүгүн эми көпчүлүк күбө болду. Бүгүн эми Россияда фейктер менен алектенген, батыштын акчасына алардын саясатын жүргүзүп жүргөндөрдүн баарын жоопко тарта баштаганда, булар эми көрүнгөн жактарга кача баштаганын көрүп турабыз. Анын ичинде Кыргызстанга дагы айрымдары келишип, батыштын Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын эфиринен түшпөй эле калышты. Балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт демекчи, Россиядан качып келген ал батыштын кишилерин албетте Кыргызстандагы батыштын кишилери күтүп алышып, дароо ынтымактуу болуп эфирлерди жасап, байкуштун ролуна катыра ойноп, бири-бирине ийгиликтерди каалап, алардын парламенттеги бир депутаты айти адистери келди, ошолорго иш таап берип пайдаланып калалы деп өкмөткө кайрылып, кыргыз элине күйүмүш болуп, кыскасы бар эле жасалма, бар эле эптеп, бир амалдап батыштагы кожоюндары чийип берген көрсөтмөнү ишке ашыруу менен убара. Кош стандарттуулук, жалган калп менен элдин мээсин айлантуу аракеттерин байкап, көрүнгөнгө ишенип, көрүнгөндүн жалган амалдарына алданып, бирөөлөрдүн ою менен, бирөөлөрдүн сөзү менен жашабастан, өзүбүздүн Кыргызстандын, кыргыз элинин улуттук кызыкчылыктарын гана коргогон, кыргыз элине гана күйгөн, чыныгы кыргызстандык болуп, өлкөбүзгө күйбөсөк, азыркы дүйнөлүк кырдаал өтө оор экенин ар бирибиз түшүнүүгө милдеттүү болуп турабыз. Кыргызстанга жалпы кыргыз эли гана чындап күйбөсө, океан артында же башка жерде отуруп алып саясат кылып жаткан дүйнөлүк державалар күйбөшү анык. Бири-бирибиз менен талашып тартышып, өзүбүздүн колубуз менен өзүбүздүн ынтымакты, улуттук баалуулуктарыбызды, акыр аягында бүтүндөй өлкөбүздү талкалап, эртең анан ошол кайнаса каны кошулбагандардын саясий оюндарынын курмандыгы болуп калбашыбыз керек да. Бийлик дагы, байлык дагы, башкасы дагы келет да кетет эмеспи. Өмүр өтөт, убакыт эч кимге моюн сунбайт. Бирок Кыргызстан, кыргыз эли дүйнө турганча туруп, түбөлүктүү эгемен өлкө болуп сакталса деген гана тилек. Демек бүгүн биз сен Путинди колдойсуңбу, Байденди колдойсуңбу, Зеленскийди колдойсуңбу дегендерге так. Мен өзүмдүн президентим Садыр Жапаровду колдоймун дей турган биримдикке муктажбыз. Ал эми президент Жапаровдон сен орус элин колдойсуңбу, Украина элин колдойсуңбу же батыш элин колдойсуңбу дегенде, мен кыргыз элин колдоймун деген принципте экенин көрүп турабыз. Саламатта калыңыз.